Бул Ала Тоо аянтына орнотулган мамлекеттик туунун үлгүсү. Тепкичтердин бири бирдей санда жана узунтукта. Аны кайтаруу үчүн бою менен келбетине карап тандалган жоокерлер гана 6 ай бою машыгуудан өтөт. Бул аралыкта кадамдоо, кыймылдарды бирдей жасаган балдар сыймыктуу милдет мамлекеттик тууну кайтарууга тандалат. Тарых музейдин күнбатыш тарабында Ардак Кароолдун эс алуу бөлмөсү бар. Бөлмөгө чоочун киши кирүүгө тыюу салынган. Ичинде зарыл болгон эмелектер, телевизор, муздаткычтан бери бар дешти. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусун кайтарганда бизде өзгөчө сыймыктануу болот. Элдин алдында ушунча адамдар көз карашып, жакшы сыймыктанып турушат. Биздин баскандарыбызды карап, ата-энебиз, айылдаштар келип, ол биздин бала экен деп сыймыктанып кетишет алар да. Биринчи жолу чыкканда коркунуч сезим болот, андан кийин бара-бара көнүп кетесиң. Өлкөдөгү номер 1 пост Ала Тоо аянтындагы мамлекеттик желек. Саат сайын тууну кайтарган курам алмашып турат. 5 мүнөт калганда бөлмөдөн чыгып, желекти көздөй кадамдап жөнөштү. Желекти кайтаруу жоокерлер үчүн өлкө намысын коргоого өтөтө. Постто турганда ата-энелери келип калган учурлар болот. Мындайда карекке жаш тегеренет. Ал сагынычтын эле эмес, сыймыктануунун белгиси. биринчи жолу чыкканда ыйлаган келет, ыйлаган келип, ата-энең бүт туугандарын көрүп калсаң, вообще тура албайсың, кээде ыйлап ийген күндөр болот, көп балдар байкалат да бизгечи. 2012-жылы Улуттук гвардия кадам таштаган Дамир Алмазбек уулу азыр Кароол башчысы. Ал өмүрүн аскерге арнаган азаматтардын бири. Бүгүнкү күндө дагы Ардак Кароолдун курамында өлкөгө келген жогорку деңгээлдеги конокторду тосуп алууга, алардын гүлчамбар коюу иш-чараларына катышат. Жакшы басканына баарын бирдей басыш керек. Ден соолугуна эң биринчиден. Бияка чыккандан кийин кулап калса да болбойт да. Чотбаев Улуттук гвардияны түптөгөндөрдүн бири. Айтымында Улуттук гвардия түзүлгөн жылдары жада калса жоокерлердин кийими, атрибуттары жаткан жеринде төшөгү болгон эмес. Биринчи кийген кийимдерибиз ошо Советтер Союзунун жерде воинский частьтарда, складтарда калгандарын алып кийгизип, анан атрибутика, эмблемаларды өзүбүз ойлоп таап, мурун катардагы жоокерлер болуп бүгүн чоң деңгээлге жетишти. Улуттук гвардия өзгөчө кадрлардын мындай центри болуп калды, кузницасы болуп калды. Бүгүнкү күндө Улуттук гвардиянын курамында Ардак Кароол, Атайын багыттагы бөлүктөр жана коменданттык батальон бар. Курамды мамлекет толук камсыздайт. 31 жылдык мааракеге карата куттуктоолор айтылып, министрдин буйругу менен өзгөчөлөнгөндөр сыйланды. Салтанат урматын арнап, өздүк курам жандуун менен Улуттук гвардияны даңктаган чыгарма жаңыртты. Салтанаттын соңунда өздүк курамдын жүрүшү болду. Сааттай бир калыпта шилтенген кадамдар көрүп турган кишинин жүрөгүн сыймыкка толтуруп толкундатат. Улуттук гвардия мамлекеттик эгемендикти, аймактык бүтүндүктү жана конституциялык түзүлүштү коргоо, мамлекеттик жана стратегиялык объектилерди кайтаруу, чет мамлекеттердин башчыларынын жолугушууларында жана узатууларында Ардак Кароол кызматын өтөө, протоколдук иш-чараларды өткөрүүгө катышкан куралдуу күчтөрдүн атайын аскердик түзүмү. Сайфуллин Мурзаев, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.